Тарых жана маданият жылына арналган теледолбоордун бүгүнкү чыгарылышында Кеңеш өкмөтүнүн тушунда курулган каналдар, айрыкча тарыхый мааниси зор 30 адыр каналы тууралуу кеп болот. Алгач Кеңеш өкмөтүнүн тушунда өлкөбүздө жүргүзүлгөн жер суу реформасы менен кыскача тааныштырып баштасак, сөз башынан болсун. 1918 жылы Туркистан АСРнын өкмөтү өзүнүн аймагында суугат жерлерди өнүктүрүү жөнүндө атайын Борбордук аткаруу комитетинин токтому кабыл алынган. Ошол токтомго ылайык 6 миллион өлчөмүндөгү алтындан рубль акча каражаты бөлүнгөн. Ошол акча каражатынын ичинен бизге кыргыз жерине 3 миллион алтын менен бөлүнөт. Ал каражат жерибизде ирригациялык ыкмасы менен суугат жерлерди көбөйтүүгө каралган. Анын негизги бөлүгү Чуу дарыясынын айланасындагы арык каналдарды курууга жумшалган. Андан кийинки бөлүк бул 1923 жылдан 1928 жылга чейинки жылдарды өзүнө капты. Ошол жылдары Кыргызстанда бир топ каналдар курулган. Анын ичинде түштүк чергесиндеги Жаңы арык, Мырза арык, Найман каналдары курулат. Мындан сырткары каналдарды куруу иштери 1930 жылдардан баштап кийинке табууланат. Мисалга, ошол жылдары кыска аралыкта Кара суу каналы да курулуп бүткөрүлөт. Мунун баары жалпылап алганда 1939 жылдан 1940 жылга чейин эле өлкөбүздүн аймактарында 25 ири жана чакан каналдар курулуп, алардын узундугу 192,5 чакырымга жеткен жана өлкөбүздөгү мындан сырткары коңшу өлкөлөрдөгү миңдеген жерлерди да суу менен камсыз кылат. Согуштун алдыңкы жылдарында башталган ири каналдарды атасак, биринчиси 1941 жылдын 10 майында башталган Чоң Чүй каналы болуп эсептелет. Чоң Чүй каналы бул ашар ыкмасы менен болуп, болгондо дагы ошол Чоң Чүй каналынын курулуу ыкмасынын курулуу каражаттарын 50-50 кылып бөлүп, 50-сі өкмөт тараптан 50% каражат каржылоо, 50% ошол жергиликтүү элдерге суу жеткен колхоз совхоздордун эсебинен болуп, ал эми куруу ыкмасы, кадимки азыркы тил менен айтканда ашар ыкмасы менен колдонулган да. Элестетип көрүңүз. Ошол Чүй каналында кайсы колхоз совхоздордун, кайсы райондордун аймагынан өтсө, ошол жерде иштегендерден, шаардагы интеллигенциядан, студенттердин катышуусунан күнүнө 35 миңден ашуун адамдар ошол канал куруу процессине катышып келишкен да. Мына бул биринчи чоң канал болсо, экинчи түштүктө биздин кадимки мына 30 адыр каналы болуп эсептелет. 30 адыр каналынын ошол Өзгөндүн жанагы азыркы Өзгөн районунун менен Кара Суу районунун ортосунда кесилиштен башталып, ошол 30 адыр каналы тияғы Анжиянга чейин чыгып кеткен уланган узундукта да мына ушул аймакта күнүнө 20 миңден кем эмес адамдар ошол жерге кол кабышып түп көтөрүлө эл журт катышып, ал жерде да кадимки эле интеллигенциялар, кадимки эле жумушчулар, колхоз совхоздун эмгекчилери катышып туруп көптөп курулган канал. Өлкөбүздө ашар жолу менен курулган эки чоң канал болсо, анын бири бул 30 адыр каналы. Каналдын курулушу 1941 жылдын май айында башталып, ага жергиликтүү жашоочулар, шаардагы интеллигенция өкүлдөрү, студенттер жана башка жумушчулар тартылган. Кыргызстандагы ашар жол менен бүткөрүлгөн эң чоң каналдардын бири бул мына 30 адыр каналы. 30 адыр каналынын да тарыхый мааниси чоң. Анткени каналды курууда эч кандай техникасыз жергиликтүү жашоочулар ашар жолу менен бүткөрүшкөн. Курулушту негизинен тажрыйбалуу инженерлер багыттап, жумушчулар ашар жолу менен эч кандай техника колдонбостон казышкан. Тилекке каршы каналдын курулушу кызуу башталган ошол кезде улуу ата мекендик согуш башталып калгандыктан каналдын куруу иштери бир канча жылга токтоп калган. Каналды курганда ошол дәріні койгондо атылып чыгат экен да, неме болуп. Жаңы тупурактар атылып, таштар атылып чыгат экен. Ошонан бошоп калат да тупурак. Бошогон тупуракты эркектер капка салып көтөрөт эле. Айттым го. Аны аялдар замбар менен көтөрөт эле. Эми бир колхозда бир колхозда көп болсо 20 колхозчу алып барып иштеген да ошол жерде. Адам дагы жок эле онун маалда. 20 кишинен кийин аялдар замбар менен, эркектер кап менен ташып төгөт эле да.
Анан ол атылып чыкканда жер бошойт экен, таш бошойт экен. Эгер таш бошо болсо аны чоку деген бар го, бир мындайагы шиш биягы неме. Ошонун казып чыгарышып, ушундай кылып казган балам кыйынчылык менен Отузадыр каналын. Анан биротоло тилекке каршы согуш чыгып ошол жака алып кетти да. Ошентип, согуш жылдарында негизги жумушчу күчтөр, жаштар жана кийинчерээк 16-17 жаштагы уландар согушка аттанышып, согушка алгачкы жылдары кетишкен эр азаматтар дээрлик кайтышкан эмес. Ошондуктан да каналдын курулушунун башталышы согуш жылдарына туш келип калгандыктан казуу иштери кан буугандай токтоп, согуш бүткөнчө, тагыраак айтканда 1948-жылдарга чейин каралган эмес. Кийинчерээк 1948-жылы гана кайра жанданып, 1948-1956 аралыгында бул жолу техниканын жардамында бүткөрүлгөн. Кийинки учурда элдерди апарбастан экскаватор менен казып, анан 51-жылдары суу жакшы келди. Адегенде келгенде жеп кетип, алып кетип, көрүнгөн жерде жар кылып, адамдарды ушунчалык түйүшкө салды. Анан ошону акыры жөнгө салып, сууну алып келип, элдерди онда 25.000 жылы элдерди көчүрүп келип, 2 комнат үйлөрдү салып, элдерди алып келип көчүрүп, анан мектеп, больница куруп, колхоз, совхоздун конторун куруп, анан пакты адегенде пакт эккен жок. Кийинки 52-жылдан баштап анан кийин пакт эке баштады. Албетте, бул каналдын курулушу менен анын айланасында бир катар айылдар, колхоз, совхоздор пайда болгон. Жергиликтүүлөрдүн жашоосу бүтүндөй башка нукка бурулган. Анткени элибизде суу жашоо мүрөгү деп айтылып келгендей, суу жерге өмүр берип, жашоочулардын күнүмдүк тиричилигин өткөрүүдө бурулуш катары болгон. Буга далил катары ошол учурда ар кайсы булуңда жашаган элдердин каналды бойлой көчүрүлүшү жана жаңы айылдардын пайда болушун айтсак болот. Алардын бири Отузадыр айылы. Айыл канал бүткөрүлгөн жылдары түптөлүп, анда ар түрдүү улуттун өкүлдөрү чогуу, ынтымакта түтүн кулатышкан. Ошентип анан совхоз курулуп баштады, суу келе баштады, адамдар баары чогулуп көбөйө баштады. Чечен, орус, анан комсомолдук путевка менен Россиядан канчалаган адамдар келди. Бул Отузадыр каналы курулгандан кийин комсомолдук путевка менен Отузадыр совхозуна келди. Отузадыр каналынын курулганы өлкөбүз үчүн бир топ ийгиликтерди алып келди. Мисалга, курулуш аяктап, жерлер өздөштүрүлгөн соң дыйканчылык, чарбачылык кулаш жайган. Каналдан суугарылган жерлерде пахта, дарбыз, жүгөрү сыяктуу өсүмдүктөр өстүрүлүп, атүгүл Отузадыр колхозу кеңеш учурунда пахта өстүрүү боюнча өлкөдө алдыңкы орундарды эч кимге берген эмес. Айнаса Конкоптун учурунда колхоз, совхоз пахтадан мол түшүм алып, республикага чейин таанылды. Мал чарбадан, тоyuттан, өндүрүштөн бардынан алдыңкы орунда элеп Конкоптун барында аябай гүлдөп өстү. Суунун келгендигинин натыйжасында. Отузадыр каналынын курулушу да уникалдуу курулуш катары сыпатталып, анда суунун агымы төмөн караягуусу үчүн өзгөчө ыкмалар колдонулган жана курулуш иштеринде жер суу шарттары толук эсепке алынган. Албетте, канал курулуп бүткөн алгачкы жылдары суу кое берилген соң бир кыйла көйгөйлөрдү жаратканы менен 1-2 жыл сыноо катары суу кое берилген. Анын баары олуттуу көйгөй жаратпастан, кийинчерээк канал миңдеген гектар кайракы жерлерге суу жеткирип, адамдардын жашоосунун кыймылдаткычы болгон. Учурда Отузадыр каналы Кара Суу району боюнча 13.000 гектар жерди суу менен камсыздап турат. Башында биринчи жылдары ошо 56-55 жылдары суу берилгенде, жаңыдан акканда турпак, ак турпак, турпактын составы жердин ак турпак болгондуктан көп жерлерин жеп кетип турганда, 1-2 жыл айтышат, ушунда 1-2 жыл жөн эле ошо каналды испытаниядан көп жерлерди алып кеткен, көчүп кеткен, кайра ошону тикелешкен. Ошо 56 жылдардан баштап постоянно суу бериле баштаган. Бул каналдын значениясы аябай жогору турат да. Кара Суу району Ошо областы. Азыр бул түштүк Кыргызстандагы эң чоң канал, протяженность, узундугу.
Эң чоң канал Утсадыр каналы. Земляный жер каналы. Анан бул каналдын сыйымдуулугу 22 куб секунд, литр секунд. 22 метр куб секунд да. Мындай чоң объемдогу сууну земляный руслода өткөрүш өтө кыйын татаалга турат да. Адистин баамында канал жогорку чеберчилик менен курулуп, анын жалпы узундугу 52,4 чакырым болсо, ошончо узундукка чейин каналды төмөндөтүп куруп, чоң көлөмдөгү сууну жеткирүү кыйынга туруп. Анткени ошол учурда азыркыдай өнүккөн техникалар колдонулбастан, инженерлердин гана билими менен курулган. Ал үчүн албан эмгек жана жетиштүү тажрыйба керектелген. Мунун баарын ошол мезгилдеги инженерлер кылдаттык менен иштешип, каналды казууда жогорку чеберчилик менен казылганы кызыктуу. Эми ошол маалда азыр мен азыркы ушундай техника жетишкен маалда дагы ошондой уклондо, мисалы үчүн ошо 52 километрге уклонду алып өтүш да. Ал маалда азыркыдай современный мындай аппаратуралар, нивелир, теодолит дегендер ким билет эми мынчалык сапаттуу болбосо дагы уклонду так алган да. Жеп кеткен эмес, мындай көл болуп кайра жырылып түшүп кеткен эмес. Уклон чоң болгон эмес, аз болгон эмес. Ошол маалдагы инженерлерге, ошол маалда иштегендерге азыр да таң калабыз да. Чындап эле ошол маалда аябай сапаттуу курулган. Эскерте кетсек, каналдын жалпы узундугу 52,4 чакырым. Ал эми башкы суу алуучу Куршап-Сай түйүнү 1951 жылы башталып, 1954 жылы курулуп бүткөрүлгөн. Суу өткөрүмдүүлүгү секундасына 250 метр куб болуп, түштүк Кыргызстан тебиндеги платиналуу суу алуучу курулма болуп эсептелет. Башкы суу алуучу курулма аркылуу Куршап дарыясынан суу алынып, Ош облусунун Кара суу, Өзгөн, Алай райондорунун суу каталааларына Сугат суу, Кочкор ата, Отузадыр каналдары аркылуу берилет. Ана бул каналда адырларды аралап, азыркы жаңы турмуш, Отузадыр, Садырбай айылдарын адырларын аралап, жан боорлордон, чукул бурундардан өтүп эксплуатация кылыш аябай кыйын. Кыйынчылыкты туудурат, бирок ошол маалда иштеген ата-бабаларга, ошол ата-бабаларга рахмат дешибиз керек. Ошон үчүн бул каналды ыйык деп эсептейбиз биз. Ошолордун пешене тери менен, даже пешене тери менен чындыгында ошол убакта өтүп кеткендер, ошол каналдын боюна коюлуп кеткендер ham болгон экен. Ошону менен бирге өлкөбүздө кеңеш убагында жүргүзүлгөн ири ирригациялык иштердин тарыхый мааниси чоң курулуштардын тарых илиминде толук кандуу изилденбей калганы өкүндүрөт. Бул боюнча маалыматтар ушул убакка чейин чабал топтолуп, жаңыдан өсүп келе жаткан жаш муундарга айтып жеткирүүдө тарыхчыларда аксап келе жатканын тарыхчы белгилейт. Сиздер көтөрүп аткан каналдар маселеси бул чындап эле биздин тарых илиминде деле, өлкөбүздүн социалдык экономикалык тармагынын иликтөөлөрдө деле мындай азыраак иликтенип калган темалардын бири да. Анткени биз жалпы социалдык экономикалык өнүгүүнүн алкагында кетип аткан, андан биринчиси, экинчиси 21-22 жылдардагы, 23 жылдарда, анан 26-27 жылдардын экинчи жер суу реформасынын алкагында сугат жерлерин көбөйтүү маселеси өкмөт тарабынан каралганда, Отузадыр каналы тарыхый дагы, экономикалык да, социалдык да, керек болсо саясий да мааниге ээ ири каналдардын бири. Быйылкы тарых жана маданият жылынын алкагында мындай тарыхый мааниси кенен жерлерибизге кайрадан кайтып, анын тарыхын жана ордун келечек муунга жеткирүүдө бир катар изилдөөлөр жүргүзүлүп, анын дагы ачылбаган күнгөй тескейи ачылат деген терең ишеничтебиз.